жөн эле мындай провокационный суроолорду бермеңиздер. Мен сизге да айтып атам. Кандай суроо беришти сизге? Мен сизге дагы түшүндүрүп берем. Прокуратура боюнча алга дагы бүт как положено эле билдирмелер берилет. Аны дагы мыйзам чегинде чечет. Жөнөкөй элдер тияқта алгандан кийин эркиңер жетип атат да. Жөнөкөй элдер алып алгандан кийин азыркы бийликтин эркиңер жетип атат да. Ошондагы жашагандар атканда эркиңер жетпей, эми жетип атат. Ден соолук эмне болду? Ден соолук биринчи да. Өкүл айтып атпайбы митек үчүн? Мэриянын чыккан чечимибизге закон дейт. Бул мэрия деген провокация кылып атат, дестабилизацияга ошо түртүп атат. Бийликтин баарын тең. Эч качан мэриянын токтому мыйзамсыз чыгарган өзүнүн токтому мыйзамсыз. Мурунку чыгарган токтомдордун бир гана сот жоготот. Аны мэрия жогото албайт. Биз айтып атат, кынтыксыз эч бир эмес аны бантен аткарабыз дейт. Булар аткарабыз деген себеби, аткарган себеби түшүнүк менен орустардын понятие жасайт деп атат. Өкүл айтып атат. Мурунку бийликтердин колу алы жеткен эмес. Мына биз жаңы келдик, эми алыбыз кетет деп атат. Эмне үчүн кетет? Бир мурунку бийликте ал эмне үчүн жеткен эмес? Алар мыйзамды бузган эмес, бузгусуда келген эмес, берилген кызыктерди жокко чыгара алган эмес. Көрсүрөп атасыздар, эмнеге келдиң деп атасыздар өкүлдөр. Бул келип айтыш керек болчу. Урматтуу туугандар, ушундай илгерки мурун мыйзамсыз бу бериптир китептер мантең. Мына 5-6 жерди соттоп атабыз, архитекторду соттоп атабыз, ошо кол коюп койгон кишилердин, көчүрүштөрдүн колун соттоп атабыз. Мына баарын жопко тартып атабыз, ошолордун мүлктөрүн алып атабыз, ошол мүлктөрүн силерге таратып берген атабыз. Мына 10 миллион, 1 миллионго, 500 миллионго сатып алсаң үйдө, биз 500 миңди 5 миллионго беребиз, миллионго сатып алганда 10 миллионго беребиз. Ошентип айтыш керек болчу. Анан биз деген бузуп беребиз, талкап беребиз. Мына кусуруп беребиз. Ошо туура эмес. Мен өзүм укук коргоочумун, адвокатмын. Мына момундай менде проектте документтер турат. Качан булар документтер ушуну алып туруп өзгөртүп атышат. Ар бир келген мэр сайын өзгөртө береби? Өз каалаган жасай береби? Мындай мэрди жумуштан кетириш керек болчу. Кармаш керек болчу. Анан өкүлдөрү алып туруп мына силер бекерден сурап берген болсоң, эмне юристиңер жокпу деп сурап атасың. Юрист болгондо ал ачык айтмак. Мэр, сен туура эмес кылып атасың. Аким, ака берсиң. Сен туура эмес иш кылып атасың. Элдин алдында туура эмес сүйлөп атасың. Мыйзам биринчи элдин алдында сүйлөрдүн алдына бир юристтер менен кеңешип кетип сүйлөсөң болмок, десе болмок. Мен такай арга жерде айтам. Эмне үчүн бизде мамлекетте 3 жол көмтөрүш болуп кетти. Көмтөрүш болуп кеткен элдер ач калчылыктан эмес, жумуш жок болуп калгандан эмес. Адамдын укугу бузулгандыктан провокация болуп кеткен, ошондон көмтөрүш болуп кеткен. Азыр айтып атат. Бизде сот менен чечет. Emini toktopla. Alsakal. Андай провокация кылбаңыздар. Биз сизге атайын келип, мына момун жолдо өткөн, анан кийин сиз өзүңүзгө бир кандай бир баал эме кылыш неме кылбаңыздар. Мен баалына булар деме. Биз болсо, мен айтып атам, мэриянын чечими биз аткарууга бизге аны мыйзамсызын, аны болсо сот чечип берет. Ошон үчүн анан кийин болот. Анан байке юротдел жооп берет, ошон үчүн ал жооп берген жок бизге. Мэрия саботаж кылып атат бийликке мындай караганда. Ал өзүнүн ишин жазат. Өзүнүн ишин. Кандай өзүнүн ишин? Көрүнүп турбайбы? Мен сизге дагы айтайын. Турган парктардын тиякта турган эмелердин калыбына келиштириш үчүн биринчи чегин неме кылат. Ошон үчүн чегин аныкталган мына турган боюнча кызыл китептерге тиесиңер. Ошон үчүн берилип атат. Анан кийин калганын болсо, калган бир тарапта болбош үчүн
эме кылбаш үчүн мына буга чейинки чечимдердин күнөөнүсүн күнөөмесин укук органдарга прокуратурага берилип атат. Ошолор болсо тактабынан бизге келбейсиңер. укук баасын ошолор берет. Ошолордун укук баасын берет. Чаптап атпайсыңар, алып келип туруп эле. Карабай туруп чаптап атпайсыңар. Кайталайын. Жакын арада муниципалдык айрым чыгып кеткен жерлерге жанакыдай легкий конструкциялуу заборлор ошолордун баарын Аны биз добровольно алабыз өзүбүз. алабына келтиребиз. Ким билсе, что забору туруп алган же бир болгон, аны өзүңүздөр өз эмиңиздер менен. Калган бергиле өзүбүз жылдырабыз. Ошон үчүн биз сиздерге 136 билдирме берип, ошону тактап эме кылып берели деп атабыз. Анан кийин снос кылабыз. Эгерде туура эмес муниципалдык жерге чыгып алсаңар, Сынокту өзүбүз кылабыз, заборлорду өзүбүз жылдырабыз. анда билсеңиздер, эгерде ким билсе, что бул забору же бул эмеси турган эме туура эмес болсо, аны өзүңөрдүн ыктыярыңар менен Бүгін алып сен үшін чыгыңар. айтып атабыз. Ел ұққан маалымат башкача болуп атпайбы? 20-сында келебиз. Бузабыз, алабыз деп атпайсыңар. 92-ге такап атасыңар, кайра эле өзүңүз билип турасыздар жакшынакай эле. 92-ге такаганда карасаңыз, ызычын баары ошол жерден башталып атпайбы? Кызыл китеп менен кантип кууп чыгасыңар элди? Сиздер кууп чыккан жоксуз. Мен сизге дагы бир жазып атпайсыңар Сизге дагы бир жол түшүндүрүп атам. Биринчи этапта биз муниципалдык жерлерге чыгып алган айрым конструкциялар, тосмолор болобу, заведениялар болобу, зданиялар болобу, ошолорго легкий эмес кандай болсун? Орус калыбына келтиребиз. Дагы бир жол түшүндүрүп. Экинчисинде сотко ана 90дон ашык биз иск дайындадык. Мына бир чечимди бир тараптуу кылып эле мына снастеп салды деп үчүн ошол жерде сотто кандай чечим чыкса, сиздин укуктук жана эмеңиз боюнча ошол менен иштейбиз. Эгерде сот кандай чечим чыгат болсо, ошого биз дагы иштеп бериңиз элге. Биз дагы Сизди мэр кылабыз керек болсо, элге аны жакшы иштеп андай эме бериңиз. кылбаңыздар. Мисалы да мен Анын Кудайдын буйругунда. Туура иштеңиз, туура. 198 объект жаңылбасам алынат деп мэр өзү дагы башка маалымат булактарында да бар ушул маалыматты айтып келишкенде азыр сиз айтып жатасыз, эгерде чектен чыгып кеткен болсо, легкий конструкция болобу, кандай болобу алабыз деп жатасыз да. Буга чейин мэр мындай айтканда ушул жакта болгон үйлөрдүн баарын алабыз деген сөз айтылган чынбы? Ошондо мэрдин айткан туура эмес болот атабы? Берген маалыматы мындай айтканда. Берген маалыматы. Аты ким жигит? Темирлан. Темирлан. Тактоолундай даанада арыз көрсөтөт. Мына мэр болсо айткан. Мыйзамсыз чыгып алган болот. Туура түшүнсөңүз, жөн эле айткан жок. Мол же деп мыйзамсыз. Мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын сот чечип берет деп атабыз. Мына ошону болуп атат. Сиз аны кайра эмес. Эми чок болуп калат атпайбы? 20-сында снос кылабыз деп маалымат беришти эле да. 20-сында башталат деп мына бүгүн биз координациялык кеңеште карадык. Жакын арада биз өзүбүз пландап койгон иштерибизди Элде сот боюнчачы айтканда. Сот боюнча мен дагы айтайын. 90дон ашыгы бизде уже даяр. Сотко ишенбейди. 20-дай 19-ун уже биз тапшырдык. Калганы болсо жакын арада бүт бар тактоолор жүрүп турат. Анан кийин ошол бүткөндөн кийин анан ошолордун баарын беребиз. Дагы андан дагы көбөйүп кетебиз. 92-жылга барып атабыз да азырчы. Ошондо сиз Октябрь районуна эле жооп бересиз. Октябрь районунда ошо 92-жылдан кийинки баягы мыйзамсыз болду дегендердин баарын аласыңарбы же ушул эле жерби? Буга чейин прессада дагы биздин урматтуу мэр дагы айтып берген. 124дөн ашык 124 чечим чыккан. Ошол парк Ататүрк боюнча. Ошол чечимдерди 90дон прям даана жазылган. Ошол чечимдерди жокко чыгаруу боюнча бул чечим. Границанын чеги барбы? Айке 124-тün 12'si bizde çıkan rayon administrasyonu. Kalganı olsa meriyanın çeşimine çıkan. Oşonu jokko çıkar oyun çeşimi. Oşonun marın biz soğukta veri otar. İyi ki prezidenti jokko çıkarpayбы? Sizlerden keyinki gelgen biz. Жарандар паркка тиешелүү эмес дагы үйлөрүн сүрөт деп кооптонуп атышат да, чеги качан такталат? Жарандар паркка тиешелүү эмес үйлөр дагы снос болот деп кооптонуп жатышат. Чек качан такталып деп. Алар качан билишет, мына бул үй кирет, бул үй кирбейт деп. Аякта уже уведомление да бар, уже тактап айтып беришкен. Эгерде
эгерде кайсы үйдө мындай шектенүү болуп атсачпы, биз киребиз кирбейбиз. Ал эми эме айтып жана токтом алия тарабын айтып атасызбы? Ал жакка барып биздин адистер көрсөтүп берет. Бул ал чечимде барбы жокпу? Нече мыйзам? Массалык маалымат каражаттарына бардым маалымат мына биз элге түшүндүрүп бергенге ушул мына территория кирет баягы демонтаждоого башка массалык маалымат каражаттарында схемасынан бери көрсөтмөсүнөн бери баардыгын көрсөтүп берген. Мына бияктан буга чейин кайсыга чейин баарын көрсөтүп берген. Эгер дагы эметсеңиздер, бүгүн дагы мэрия тараптан такталып эмелер бар. Буга чейин уксаңыз, буга чейин массалык маалымат каражаттарында даана берип берген. Аны границасынан бери үстүдөн тартып, астынан да көрсөтүп, карта менен да көрсөтүп, баардыгы бар. Ачсаңыздар соцсетини бүттүгү бар. Бизден жакшы айтып берет. Ошол биздин болса кирген эмес экен да, ошол карта Жакында эле жасаган болуп атпайбы? Ал ошол айтсаңыз КДПге кирди эле. Чөйдө массалык маалыматка таянып. Ихластык анан баланчаныкы байкеники деп өтөт. Кагаздарды колдоруңуздарга алгансыздар. Сотко берилет. Ошондон анан кийин сотко чакырабыз. Калганы сот чечим чыгарып берет. Урматтуу аким, сиз атпайсызбы? Сотчун территорияга чыгып кеткен, кирип кеткен, заборлорду, мелкий конструкциялоо баарын алабыз деп атасыңар. Калыбына келтиребиз. Калыбына келтиресиңер. Биз колдойбуз аны. Биз колдойбуз. Бирок 92ге апарып, экөө бири-бирине карама-каршы келип атпайбы? 92ге апарганда кандай сиз заборлор жылдырып полностью алабыз деп атпайбы алар? 43 гектарды кайра алабыз деп атат. Мына сиздин мэриңиз айтып атат. Бириники менен бири эмеге болгондо, ал мэр аякта дагы тактап кетет. Кандай так сиз айтып атасыз? Эмесинде чечимди дагы бир жолу окуп чыгыңыз, болбосо отуруп келсеңиз мен сиз менен да чогуу туруп окуйт. Аякта даана Пашагой келген. Анан айткан эмес, тетиги объекттин алдында буну маалымат катары айткан. Азыркы учурда ушундай 198 ашык объекттер бар. Суроо берейинчи, мыйзамсыз дегени. А мыйзамдуулугу мыйзамсыз деген мына сот чечип берет. ушул постановленияны чыгарганга чейин, да, вы предусмотрели в бюджете расходы на возмещение имущества, например, да, которое, например, вы хотите под снос. Вы предусмотрели это в бюджете расходы? Компенсацию. Вот, например, статья 15 Конституции, да, 21 года. По решению суда путем справедливого возмещения всех затрат по отчуждению имущества вы должны были это предусмотреть в постановлении, что сначала вы должны возместить все расходы, потраченные на строительство, на покупку, и уже потом только. Аны сотко чечим чыгарып атканда Границанын чеги бар, даны ответит он нам. Эми уксаңыздар, сотто дагы аныктап берет. У них же нет этой границы. Биздики низаконный сотто кайрылып атпайсызбы? Ал конституциянын баардыгы сот эки жактан карайт. Сиздикин да биздикин да карайт да. Ошонун негизинде болот да. Сиздер болсо мен дагы бир жолу айтайын. Ар кандай соцсетилерде, ар кандай бир эмелерди, мындай бир талаптарды кылып, мындай бир туура эмес маалымат кылып, азыр отуруп, бизди бай кедейге деп чечимде бир да сөз жок ал. Биякта байдын, анан кедейдин, анан баланчасы. Ошон үчүн соңуздар. Ошон үчүн ар кандай высказываниялардан, ар кандай мону провокациялуу эмелердин эмесинен алыс болуңуздар. Сот бар, сотко эме кылыңыздар. Анан бирөө келип эле кыйкырып анан мындай десе анан кийин эме кылбаңыздар, чора чүнүңүздөр. Ар кандай азыр, ар кандай күчтөр сиздер менен колдонуп, анан сиздерди бир ыңгайсыз бир эмеге түшүрүп албасын. Ошон үчүн мына мыйзамга эметпеш үчүн деп мына ата эмес ошол сотко кайрылып атабыз. Күнөөкөр адамдардын ошого чейин чечимдерин чыкканын мыйзамдуулугун чечимде да жазылып турат. Прям Паша көзүтат. Аны прокуратура өзүнүн укуктук баасын берет. Алганын эмес. Суроо берейинчи сизге. Койтур, бир суроо берейинчи, урматтуу аким. Ушу 92-жылдын парктын границасы барбы сизде? Бар болгон үчүн ошон үчүн биздики көрсөтпөйсүзбү элге? Аны массалык маалымат каражаттарда улам сиздерге көрсөтүп көргөн жокпуз. Это нет, когда печать стоит, и официально в ПДП занесено. Аны болсо ошону мындай кылалы. Аны өтпөй калды деп атпайбы? Аны мындай кылалы. Өтпөй калган жок да. Эми мындай кылалы байке. Ошон үчүн сотко берип атпайсыз байке. Биз аз келип эле келсем болгон жок. Бирок мен сразу айтайын, эмнеге жок? Жок да ошо граница.
Ошону болсо ар бир тарап соттон бир сарап сот деген бир тарап болбойт. Эки тарап болот, чынбы? Ооба, түшүндүк аны. Аны айттыңыз, түшүндүк. Бир суроо, урматтуу аким. Сиз элдеп, жердеп иштеп жүрөсүз, Мисалы да сиздин аким катары, жеке инсан катары оюңуз кандай? Мо паркка чектеш бизге ушу Кудай үчүн жазган экен, ошо чектеш болуп калыппыз паркка. Парктын ичинде дебейин, а то баары түшүнүп атат да паркты басып алган деп. 6-чы, 7-чи хозяиндерди айттык сизге, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Ушу баары өз маңдай тери менен алып, өз тапкан акчасына алды берди жерди. Кызыл китеп экенин билип турасыңар силер, туурабы? Эми сиздин жеке инсандык оюңуз кандай? Биякта деле биздин жарандар, Кыргызстан жарандары самозахват болуп кетти, биякта жерлер. Карапайым калк катары. Аларды мен жамандабайм, алсын аларда. Самозахват жерди силер закондоштуруп бердиңер, бийликтегилер, мисалы. Эми бу жерде биз келип өзүбүздүн маңдай тер менен сатып алып атсак кызыл китепти. Захват кылган. Үйдү салсак, мамлекетте бир күн иштебесек, биздин укук кандай болот ошо менен салыштырганда? Карасаңыз, өзүңүз жеке оюңузду айтыңызчы. Инсан катары айтыңызчы. Жеке катары мен бияктан сизге келип туруп өзүм жеке оюмду айтпайм. Себеп дегенде мен мамлекеттин өкүлү келип аткандан кийин, мэриянын муниципалитеттин өкүлү келип аткандан кийин мен ушул жерден келип муниципалдык администрациянын мэриянын позициясын айтам. Биздин позициябыз бир. Бардыгын ушул жер болобу, кайсы жакта болобу, баарын мыйзам чегин алып келишибиз керек. Бүттү, уже баарын токтотушубуз керек. Себеп дегенде мен сизге айтайын, дагы бир жолу айтайын, бул парк боюнча. Буга чейин парктын границасы аныкталган эмес. Каалаганы келип салып, каалаганы өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, бир-эки жердики эти жакта салмап атат. Каалаган ким берген билбейбиз да. Биз сатып алдык да жеке менчик. Мен ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн мен өзүмдүн жеке позициямды айта албайм бияка келгенин. Мен мэриянын муниципалитеттин позициясын кетип мен сизге айтып атам. Анда сиз бизгечи, мына Гор кеңештин депутаттарын бияка алып келип бере аласызбы? Бизге мына биздин укугубузду короп бере алабы? Алар келгенде эмне? Жок, биздин үнүбүздү жеткирели да, айтсын да. Сиз эми аким катары айтып атасыз. Алар элдин өкүлү да. Мына массалык маалымат каражаттар турат мына. Бул азыркы мына сүйлөгөн сөзүбүздүн баары. Биздин Кыргызстандын булун булушунар чери болот. Президент баары деле угат. Анан кийин атырып биздин үнүбүздү укпай атат дегенден алыс болуңуздар. Баары турат. Ошол жерде анан дагы бир жолу айтайын. Кайра биздин эмеде Октябрь айында мондай незаконный митингтерди кылыш негиз айтып атам. Мен жок ой туруңуздар. Митинг, ар кандай провокационный кылыш, шествиялар кылыш бизде соттун чечими менен аныкталган не проводится. Бишкекте жалгыз бир эле жер бар, чынбы? Ошол жерден гана өтсө болот да. Калган жерден ар кандай бир эмелер менен чогулуп, же ар кандай бир провокационный күчтөр менен эме кылыш, андан алыс болуңуздар. Калганын мен дагы бир жолу айтайын. Биринчи этапта, мен дагы бир жолу айттым. Биринчи этапта биз муниципалдык жерге мыйзамсыз чыгып алган айрым конструкциялар болобу, тосмолор болобу, эмнелер болобу, бүт баарын биз калыбына келтиребиз. Аны ким ушул жерден көрүп, угуп туруп, билип турса, что мен, аны мен сразу айтам, өзүңөр өз калыбына келтирип коюңуздар. Экинчиси, параллельно ошо чечимде дагы аныкталган күнөөлүү эмес адамдар буга чейинки чечимдерин кандай күнөө эмесин айтып атпайсыздарбы? Аны болсо укуктук бааны прокуратура мына өзүнүн укуктук органдар берет, укуктук бааны. Үчүнчүсү мына 90дон ашык биз доо арыздарды дайындап койдук. Ошолорду ошо мына беребиз. Калганын болсо сот кандай чечим чыгарып берет, ошол менен иштейбиз. Эгерде кайра суроолор эметип кетти го дейм, кайра суроолор. Ошондо снос болобу, болбойбу? Жакын карада кылабыз. Бүгүн эмес. Суроолорду укпайсаңыз. Жакын карада кылабыз. Бардыгын сот четиги. Мен дагы бир жолу эжеке. Биринчи этапта биз айрым муниципалдык территорияга мыйзамсыз чыгып алган айрым конструкциялар болобу, тосмолор болобу, үй болобу, эмнен бар мыйзамсыз турат, бүт баарын өз калыбына келтиребиз. Аны ким билсе, мыйзамды туруп алган же мыйзамсыз жөнүнө салып алган, аны өзүңүздөр бузуп, өзүңүздөр калыбына келтирилет. Забор болобу, дарбаза болобу, үй болобу, эмне турат, разрешительный документтери жок, салынып калган бүт ордуна келтиребиз. Аны билесиздер, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн биз сиздерге буга чейин билдирмелер таратканбыз. Айтып атасыз го, баардыгын сот чечет деп. Туура. Эгерде сот мыйзамдуу деп чечсе, анда ал үйлөрдү бузбайсыздарбы? Конечно, бузулбайт. Соттун чечими. Анда паркты кантип калыбына келтиребиз деп карама каршы болот. Мындай болбойсуз эжеке.
сот чечим чыга элек деле биз өзүбүз эле сот болуп атабыз. Мынтип калса мынтип, тигинтип калса интип калат деп. Сот кандай чечим чыгарсын эжеке. Ошого биз эжеке эгерде мыйзамдуу деп бүт бар биякта мыйзамыбыз болсо да мыйзамсанда биз дальнейший иш аракет кылабыз. Эгерде эжеке эми азыр мындай кылбайлы. Сотту правовом государстве. вот поэтому передаем в суд. Мен эжеке сиз өзүңүз суроо кетме кайра эме кылып атасыз. Мен айтып атам, сот кандай чечим чыгарса, сот кандай чечим. Ошого биз баарыбыз Кыргыз Республикасы баарыбыз ошого баш ийгенге тийиштүүбүз. Ошого баш ийебиз. Сот кандай. Сейчас затрагиваем. Мы живем в этом доме уже сколько лет, да? Мы жили при другом президенте, при другом государстве. У нас правовое государство было. У нас красная книга, у нас техпаспорт. Почему сейчас эту тему затрагиваем? Постановление мэрии. Там не написано. Подождите, чоңгуз. Мэриянын чечиминде там не написано вот этот то ли Ихласовский какой-то незаконный деп. Ал чечимде написано мурдакы туура чечимдерди ошолорду жокко чыгаруу чечим. Калганы остальное будет последствия вытекающие из этого постановления. 20 жыл мурдагы чыккан постановленияны кайра аннулировать эткенде. Ошон үчүн мына сиздерде дагы бизде дагы болбосун деп сотко чечим чыгарып атпайбызбы, сотко берип атпайбызбы. Анан сот чечип берет абайке. Эжеке. Бул мыйзамдуу. Нет, а почему мэр имеет право отменять госакты? Красные книги. Мэр имеет право отменять госакты. Суд потом определит. Это Нет, законно, он не незаконно. говорит, что это будет решаться в суде. Он говорит, я отменяю все госакты с 92-го года. И как бы Он в рамках своих полномочий, он не так и сделал. Сиздерде деле укук бар да. Туура эмес болсо айткыла да мэрге. Бул туура эмес. Мына булар деген тиги 2004-жылкы чыккан постановление менен анын негизинде кызыл китеп берилген. Адамдар больницада жатыр, жүрөктөрү оорушуп. Биз не сразу сносить этилет деген сөз бар. Еще плюс бот менен фейктер иштеп атат. Парктардын бардыгын кайтаргыла болбосо биз өзүбүз бар таш менен таш баран калабыз деп. Ошол жакшыбы бизге? Бар мынакей фейктерге окуңар, көп комментер. Фейкке мэрия же бийлик жооп берет. Фейк ар кандай чыгып берет. Ошон үчүн сиздер ар кандай моундай провокация кылып, мен патриот, мен тигимдин, анан мен тиги асмандан секирип түшүп сиздерди монтип берем дегенден алыс болуңуздар. Анан бирөөнү ээрчип кетпеңиздер. Тура айтайын. Себеп дегенде ар кандай провокация кылып сиздер үчүн бирөө азыр политический бал кылам деп тигинтен мынтен андан алыс болуңуздар. Бардыгын мыйзамдуу сотто ошон үчүн сотко кайрылып атпайбызбы. Соттон анан кийин аныктап берет. Анан кийин бирөөнү ээрчип анан үчүнчү күчтөр чыгып алып мен бүтүрүп берем, мен мынтем тигинтем деген анан алыс болуңуздар. Мен дагы мен дагы канча жолу айтам, мына эми берип атабыз. Буга чейин билдирмелердин баарын тараттык. Эми сотко 19-жы бердик, калган 90-дон ашыгын дайындап коюңуз, калганы тактоо иштери бүтөрүндө сразу бере баштайбыз. Жакын арада бере баштайбыз. Бүгүн эми силер эмнеге чогулдуңар? Ошон үчүн ошо сиздер чогулган үчүн мен келдим да. Ошон үчүн келдик да, ошон үчүн келдик. Ооба. Мен айткан 20-сында снос башталат. 20-сынан кийин деп, 20-сында башталат. Эми ал жакын арада 20-сы боло, 22-си, 21 ал иштерди биз жүргүзөбүз. Жакын арада жүргүзөбүз. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кетейин. Кимде ким өздөрү эле билишет. Ким өзүнүн моякта заборун же бир кандай бир конструкция же үйү болобу, ошону туура эмес кое болгон болсо, мыйзамсыз кое болгон аны өзүңүздөр менен келтирдиңер.